Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Программа кайра старт алды. Себеп дегенде бираз турмуш тиричиликке байланыштуу бир жака барып келгенге туура келди эле. Ошол убактарда бираз дем алдык. Бирок каз катар тизилген буйрутмалардын арты менен кайрадан баштадым. Мен азыр Өзгөн районуна караштуу Кызылтый Кан деген айылга кетип баратам. Мына ошол айылда Канымбүү деген энебиз 71 жашка чыгыптыр. Ошол энебизди өзүнүн кызы Москвадан Шарипа деген айым кутуктап жатат. Белек бечкектерин жеткизгенче энебиздин көңүлүн көтөрүп келгенге шашып баратам. Ата энебизди көз тирүүсүндө сактап калайлы, сыйлап калайлы. Лайк басыңыздар, каналга жакшылап жазылыңыздар, программаны байкап туруңуздар. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр Өзгөн шаарына келдим. Келиңиз эже. Келиңиз. Сиз кимиз болосуз эже? Келин ол. Келин болосуз мынакей. Энебиздин жолугу менен күнүн жайнамазын кошол. Баарын бир чогуу көтөрсөңүз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Канымбүү энебиздин 71 дедиңиз, 71ге чыккан, 71 жаш курамына куттуктаганы келдик. Канымбүү эжебизге айтылганбы, айтылган эмеспи? Апама айтылган эмес. Айтылган эмес, а? Анда жүрүңүздөр, чогуу. Достору, ортоктору, жоролору келип калдыбы? Жок, жоролору. Келиптир мынакей. Мынакей азыр урматтуу көрүүчүлөр, толук курамда кире бериңиздер. Тартып кетип атабыз мынакей. Ооба, жакшылап чырайлуу кылып чыгарып койгон менелер. Алейкум ассалам, чыга бериңиздер. Энебизди Шарипа деген кызы 70 жашта деп мага айтты. Бирок сиздер 71 деп атасыздар да? Ооба. Кайсысы туура? 71. 71 туура, жүрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Канымбүү энебизди куттуктаганы келдик. Бир аз менин программасын тыныгыбыздан соң кайра баштадык. Күн сайын сиздерге ошо энелердин сүйүнүчтөрүн, кубанычтарына ортоктош кылабыз, күбө кылабыз. Ана жүрүңүздөр. Мынакей балдары, келиндери менен кошо чогуу белектерди алып келип жатабыз. Кана жүрүңүздөр кана. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Менин программасы Канымбүү, кандайсыз, жакшысызбы? Эс отуруңуз жакшыбы? Мен өзүм билип алдымбы? Ооба да. Сиз Оппа, мынакей. Канымбүү, мына ушул Шарипа деген кызыңыз Москвадан атайын бир ай мурда ушул менен экем ушул менин программасына кошконго мен өтө мындай куштармын. Мен дагы энем ушул программага татыктуу деп өзүнүн ниетин билдирип, ушунчалык берилди эле. Мына ушул секундтарда ушул Шарипа деген кызыңыздын тилеги кабыл алынып турат. Канымбүү, кандайсыз анан? Буну күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Эч күткөдүм жок, күткөн эмесмин. Мына ата эле путура атса мени күйөө берген ата деп. Чочулап ортам тезирээк келсе экен деп атам. Энекей, эми жапжаш болсоңуз эми аны туура эле ойлопсуз эми, эч ким сизди 71 жашта деп ойлобойт эми. Эми жигириме неберем, не дейт эми? Канымбүү энебиздин жакшынакай бир 71 жашка чыккан туулган күнү быйыл өзгөчө ушул менин программасы менен коштолуп отургандыгын бул өзүнчө бир өзгөчөлүк деп сыпаттайлы. Эми Канымбүү, айтсаңыз, мына ушул Шарипа кызыңызга ушул азыр смартфонуна байланышка чыгып койсоңуздар, себептен күтүп атты эле Шарипа эжебиз. Апам менен ушул куттукташып, сүйлөшүп алайын, видео аркылуу болсо деп. Анан кийин маектин калганын улайлы. Ага чейин Шарипа өзүңүз тууралуу бир аз кыска маек берип турсаңыз болот эле. Мен
Ne desem men buna sen menen uşul men 3-cü jolu joluguşum Ömürzak. Sen kıyın balakesi men bugün tuğan günüm bilip alpsın. Orada men ar direyine menen Mına uşulardın bardygy, şu jerde turgandardın bardygy menin jüregimin jarmy bardygy. Mına uşu baldaryma da çoň rahmat uşundan meni uyuşturuşupdyr. Men oşol Erkin ayında tuğulgamın oşul rayondun. Anan 4 kız, 2 uğulbuz bir tuğandardan. Allah'a şükür bardygy men menen birge. Oşo kızlarım 4 uğulum, 1 kızım var. Çevere neverelerim 20 neverem var. Bir çevre hazır. Çevreden sala geçirek. Allah'a şükür şinşasına dağı. Bardık oşo çevrem hazır Nemede, Bişkek'te oşo atenesi menen. Aman kalgan nevrelerim var. Hazır nevreden hazır ökülge bir kız turat ananda. Kanım beni. Hazır uşul uzaktan özünün sagınычын ушундай жүрөгү толкуп билдиргени жаткан ушул Шарипа кызыңыз менен байланыштырып койдум. Урматтуу көрүүчүлөр, алыста жашаган Шарипа эжебиз мынакей өзүнүн ата-энеси менен байланышкан турат. Шарипа эже кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Менин программасы сиздин энеңиздин жанында турат мынакей. Биз мынакей азыр каным менен сизди байланыштырып андан кийин маекти улайлы деп чечтик. Салак оолойндарым кандай? Kızım, den soğuluğun jakşı, çin жүрөсүңөр balam. Rahmat balam, rahmat. Ya çoçu duydun go meni, çalgançı kesiңер. Hiç 70'ke çıkkım gelmezse dele 70'ten aşırı uydun. Mayli kızım. Rahmat, çoğun rahmat. Kütülbögen neresi oldu ayvay? Aktivde katışıyorsun. Ayvay, kütülbögen neresi oldu balam. Ayvay. Ne kılışım bile tokumdan gittim ayvay tokumdan. Okey. Kanım beni sizin Şarip eje apаңыздын ушундай жанында туруп ушундай толкундаганын көрсөңүз таптакыр ордуңузда тура албайт элеңиз. Мына күбөлөр бар. Ушунчалык сүйүнүп атат. Таң алдым да өзүм да эмне болуп атат деп. Рахмат кызым, рахмат. Баарыңарга тынч болгула. Кудайым ден соолугуңарды берсин, аман болгула. Şu tapkan taşkanlarga baskan turganlarga baraka payız versin. Bala çakаңар men tınç bolgula. Oşu talada жүрөсүңөр Kudayım. Den sooluğuңарды versin barынан. Kalganın bardığı bolu eret. Kudayım tınççılık bolsun ha. O men bolam. Zamanlar tınç bolsun. Bu kızım. Mınake tuğandarım, mına ortağım, ağısındarım. Mına dostoru, joro jolоштору баары курчап турат тугандары. Энебиздин көңүлү көктө турат мынакей. Ойбой айтып сөз менен жеткире албайсыз. Неме bilmem özüm bir kızıkta yok. Daha kalganı geçkenleri gele jatan yakta. Şaripene эми мына ушул Канымбеже. Канымбежени мисалы биз урматтуу көрүүчүлөр, мисалы Канымбежебиз бир топ менин программасына активдүү катышкандардын бири. Мен тартып аткан мезгилдерде дагы бул энебиз менен көп мындай сүйлөшкөнбүз, тартылган дегендей. Мына ушул азыр биздин Канымбе энебиздин жанында каската тизилип турган энелерибиз дагы ушул энебизди чын жүрөктөн куттуктайын деп кезек күтүп турушат. Мына Канымбеже уруксат берсеңиз, мына кимден баштайлы мына? Сиздин бүгүн айтканыңыз айткан, дегениңиз деген. Мен ушу балдарыма, туугандарыма арнаган өзүмүн чыгармачылыгым бар. Ошо жаш кезимен газеталарга, журналдарга ырларым чыкчу, анан bir жүрөгүмөн чыгарып өзүмчө эле буларга бир окуп берейин деп ыр жазып алдым эле. Урматтуу көрүүчүлөр, Канымбежебиз ар дайым ыр жазып жүрөт. Буга чейин да программада досторунун ырларын окуп бергенин сиздер аябай жакшы билесиздер. Азыр Канымбенебиздин жакшынакай жүрөктөн чыккан ак кагазга түшүрүлгөн жакшынакай чыгармасы менен анан баштайлы калган маекти. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей сиздердин да ушундай бир шайыр шатман энеңиздер болсо кутуктап калыңыздар. Мынакей мындан өткөн бакыт барбы, мындан өткөн карлыктагы доор барбы дегендей. Мен мындай чыгармачылык жагым бар. Өзүм жашымен эле жазып ушундай кылчу элем. Мына мектепте мугалим болуп иштегенмин. Пенсияга да ошо мектептен чыктым. Анан кийин мына толкунданып мен
Өмүрзакты күтпөй эле өзүм буларга окуп берейин деп келдим эле мактанайын. Мына эми калың эли журтта мына сиздиңериңиз сабак болуп калсын. Бардыгына жайылып кетмек болду. Кең эркин тоо менин өскөн турагым, толкунданып жетине албай турамын. Ушул турган бир тууганым, досторум, саябандуу тамыры кең чынарым. Булар менин өйдө бассам өбөгүм, кыйшайсам мен кулатпаган жөлөгүм. Уулум, кызым, келин балам, туугандар, жолум улап тынбай жолум улап жүрүүчү, тынбай өскөн көөдөнүмдө жүрөгүм. Соккон көөдөнүмдө жүрөгүм. Алыс жакта жүрөгүмдүн жарымы, эстегенде зырп дей түшөт тамыры. Эсен болуп, тынч болгула баарыңар, жарык берип нурга толук, нурга бөлөп паңымды. Ой, рахмат мынакей. Ханым Бенебистин бул ырын биз сөзмө сөз жазып алабыз, Кудай бурса, соцсеттерге таркатабыз себеп дегенде энелердин ыры кийинкилерге сабак болсун. Бир нерсени айткым келет. Илгери ушул балдарым кичинекей маалында мына балдарыма деген ырды жаздым эле. Эми ушул балдарым мен үмүтүмү кантип актап атканын, ошол маалда кандай үмүт кылганын бир угуп коюңуздар. Дүйнөдө ата энеңдин нур чачкан алтын күнүсүн, үйүмдө бакыт кубаныч кайгысыз ойноп күлүшүң. Чалыгып келсем жумуштан, чарчоомду күлкүң кубалап, жүзүңдөн жылдыз көрүнүп, ата энең чексиз кубанат. Уланткын балам, уланткын, өмүрдүн бүтпөй калганын, силерде тоодой үмүтүм, кыялы кымбат балдарым. Мына менин тоодой үмүтүмү эми секин актап келешет деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Ханым Бенебиздин мынакей жазган китептери мына. Ырларым чыгып жүрчү. Урматтуу көрүүчүлөр, мына балдарын ушинтип кичинекейинде бешик терметип отурганда да ушундай бир тилек кылган экен. Мына карыганда ушуларым ыймандуу болсо экен, караганга чейин ушул бизге бир кайрымдуу болсо экен, жакшы элдин катарында бир эл сыйлаган, эл сыймыктанган адамдардан болсо экен деген тилегин Ханым Бенебиз арай көз чарай монтип айтып жатат. Рахмат эне, рахмат мынакей. Бир кол чабуулар менен Ханым Бенебиздин чыгармачылыгына мынакей күбө болгон бүт балдар, күйөө балдары бардыгы кас катар тизилип турат. Анда эмесе мына ушул биринчи маекти сиздин ушул ортактарыман баштайт. Эң жакын деген дос, мына канча жылдык доссуз, анан бул Канымбө деген энебиз сиз үчүн кандай адам? Эми Канымбөкөз ушу Кызыл Ыйканга түшкөндөн бери көңүлүбүз жакын, жакшы курбуларда болуп жүрөбүз. Жакшыбызды айтышып, жаманыбызды жашырышып, бири-бирибизге ушунчалык өбөк жөлөк өз айткандай жөлөк так жыгылып баратканда жөлөй турган достор болуп жүрдүк. Кудайга шүгүр. Жүрөбүз дагы. Дагы эле жүрөбүз деп коебуз, Дагы деле жүрөбүз. Кудайым эми Кудай көрсөткөн жакшы эле турмушта жашады. Өз айткандай аябай жакшы жүрдү. Turmuştun, ömürdün жақсы sıfatlarını sürüp жүрдü dosum. Dosuma emi şu 70 yaş kurağı kut bolsun, şu ömür yaşın baysallı olup dağı 100'ge karay getiver dosum. Kudayım baktılуу karılık versin, bala çakanın günü küçün gör, baktılуу karılıktın doğrun sürüp жүрө versin. O, men aytkanыңыз келишимдерге эң жакын досу, эки дүйнөлүк досу деп да койсок болот. Мисалы, ушунчалык жакшынакай сөздөрүнө болду. Андан кийинки энелерди сөзгө тартып берер. Келиңиз, энебиз жакыныраак келе бериңиз эне. Мына ушул энебизди жанатайым бар байкап турам, ушул жерде эң улуусу сиз окшойт. Анан эң сулуусу да сиз окшойсуз. Ана ушу Ханым Бенебизге биринчиден ден соолук каалайм. Экинчиден балдарым менен бактылуу болсун. Ушунун туулган күнү шултуган баарыбыз мына бармактайбыз да ушулар менен бирге чоңойдук биз. Бирге карып келейтабыз. Эми жакшылык нерселерди каалайм. Ушу жакшы ушундай дайыма Бул жеңем болот да. Экөөбүз бир эмеде бирге чоңойдук да. Мындай келечекте. Кайсыңым деп койжоң. Кайсыңым
emez, ölüm singdimdey ol. Anam ne desem şu jakşı nerselerdi kalayım bunu. Жақсы, жақсы. Jakşı olsun baldarım. Padarka süylөгөндө берип койбойт. Ооба, сүйлөгөндөн кийин подаркалар тапшырып бериңиздер. Себеп дегенде, каным бенебиз ким кандай, эмне подарка тапшырды кийин билбей калбасын. Билбей калбасын. Ооба. Кана, Кыз мен деген экөөбүз сен алдың. ге арналган белектер Токто. сүйлөгөндөн кийин дароо тапшырсак боло берет. Подарканын эң улуусу кургу деп кыргызда бир жакшы кеп бар эле. Азыр мынакей жакшынакай болгон бейиштин образын өнелерибиздин белектерин тапшырбас эмне күбө боло эле. Жеңе 70 жашыңыз кут болсун. 70 жаш жүк болсун жеңе. Дагы эмне жашай бериң, 70 жыл жашаң, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Пешенеңизде бала чакаңыз тынч болсун, неберелер менен бактылуу карлыкты балпай сүрүп жүрөрүңүз жеңе. Ушу сизге жакшы кабылдарды каалайбыз, тынч болуңуз, ден соолукта болуңуз. Айтканыңыз келсин мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей ушул программанын максаты ушунчалык кызуу жүрөт. Качан энелер монтип күлгөндө, монтип сүйүнгөндө ушунчалык максатына жетет да мынакей. Кийинки энебизге сөз берели. Бул энебиздин санап аткан пулдарын көрсөтүп коелам. Энебизге тапшырат да мынакей подаркалар. Ооба, мынакей. Кол чаап коебуз. Подарканын улугу чөнтөгүндө курган. Кана эне, сөз сизде эне. Бир тууган сиңдиси болосузбу? Мына бир тууган сиңдиси деген бул, бир туугандык деген бул өтө бир. Бир туугандан, алыскы туугандан жакын кошуна дейт, э? Жердешин ары. Окшогон жаштан дагы бирди каалайм. Балдарыңыз пешенеңизде жаркырап жүрө берсин. Оорубаң, сыркабаң. Ушундай жакшынакай дасторкондордо дайым жолугушуп жүрөлү. Ушундай бир туугандарыңыз менен кол кошуңар менен. О, мен айтканыңыз келсин. Энелердин тилеги кабыл болсун. Энелерибиздин тилеги кабыл болсун. Канакей энебиз бул жака жылып, сиз дагы каным менен эбиздин сөөгүн агартып, жүрөгүн жылытып дегендей жакшынакай сөздөрүңүздү өрөлө бериңиз. Сүйлөдүңүзбү? Анда кийин келем. Ооба, энебиздин жанында сүйлөгөн бир чети жакшы, анан бир чети ушул тартылып аткан тасма эстелик болуп калат. Биз абжам айтып кетти, 6 бир тууганбыз. 6 бир тууганын эң чоңу ушул абжем. Абже өмүрүңүз узун болсун. Ден соолугуңуз чың болсун. Дайыма ууртуңуздан күлкү кетпей, жаш бойдон жүрө бериң абже. Ушу балдарыңызга чоң рахмат. Алыста жүргөн Шарипага чоң рахмат. Ушу алыста жүргөн балдар көптүн катарында. Ошолорго да ден соолук, узун өмүр, сиздин Кудайым сизге ден соолук берүү, ушулардын төрүндө ойноп күлүп жүрүң абже. Биздин пешенебизге бар болуң. Ушун элдерде тынччылык болсун, элдин ичинде ушу баарыбыз тынч болойлу. Абжем туулган күн дагы, эмдиги жылы дагы өткөрө берели ушу күнү. Өмүбүздө ошол күнү дагы келсин. Ар жыл сайын 80 жашында сөзсүз Кудай буйруса мынакей. Каным менен мисалы мына 70-71 жаш деген бул Кудай буйруса монтип жакшынакай болуп, күлүп, жыргап турганда 100ге, 80ге чыгыш эч кеп эмес Кудай буйруса. Ошон үчүн мына досторуңуз, сиңдилериңиз ниет кылып атат, Кудайым ошол тилектерди кабыл кылган болсун. Аканакейже. Ким бар? Мисира өтүп кетти ылды. Биз эң аксакалыбыз, апамдын ордунан баскан апабыз. Не дейсиз абже? Кудайым ден соолугуңузду берсин. Биринчи ден соолугуңузду берсин. Оорубаң, ушинтип бир туугандардын бала чакаңыздын телтил-ушузун арасында күлүп жайнап жүрө бериңиз. Туулганыңыз кут болсун. Дагы ошол туулганыңыздын дагы бирин өткөрөлү Кудай кааласа. Не дейм мен мына бир туугандар, мына өлкөлөрүм баарыбыз ушу абже менен мына канча ушу менен көп эле жакшылыктарын ушинтип тууганын өткөрүп жүрөбүз. Мына бүгүнкүсү өтө башкача сюрприз болду. Муну кылып аткан Шарипага чоң рахмат. Өмүрү берсин, бала чакасын күлүп үчүн көрсүн. Тойлорду кылсын, ошо Шарипанын дагы жакшы күндөрүндө ушинтип жакшынакай тасмага түшүп жүрөлү. Анан кийин абже ден соолугуңуз болсун, оорубаң, пешинебизге бар болуң, а? Мен айтканыңыз келсин, мынакей.
Энебиздин Шарипа деген кызынын тилеги бардык балдардын атынан дагы жаңырат дегендей, себептегенде энебизди ушунчалык сүйүнтүү тилеги бүгүн кабыл алынып Ömrümüz отурат. uzun bolsun, şu baldarınızın жақсылык күндөрүнө жүрө бериңиz. Баары жолу ушинтип чогултуп отурганда Шарипага дагы рахмат. Шарипа укам сен дагы ишиң ийгиликтүү болсун. Мына апаңыз сүйүнчү койнуна батпай, мындай башкача болуп турат. Бизге дагы башкача болуп турат. Сезип турабыз. Башканы үмүт кылам экен деп койсок. Башкача болуп турат өзүндө. Ушундай бар жообузга тынччылык, ушундай туулган күндө баарыбызды бириктирип турган ушу абижем туулган күнү болуп атат. Бар жообузга ден соолук каалайм, тынч болуңуздар бар жообуздар. Дастуркондон айрыбай эле жакшы күндөрдө эле жолугушуп жүрө берели. Мен эң кичинекей сиңдиси болом. Мына төртөөбүз бир тууганбыз да. Төрт кыз мынакей бир туугандар жүрөгүнөн жарылып атышат мынакей. Айтып бериңиздер, эми эжеңиз үчүн бир мына азыр маектерден кийин ырдачуулар даярданып турсаңыздар, эжеңиз үчүн бир жакшакай. Анан каным менебиз дагы бир 4 сапырды созолонтуп берсе, анан жыйынтайбыз. Кана. Мынакей балаңыз бул? Эне сиз ким болосуз? Өзүңүз тааныштырып. Mükasın ayalı. Бир тууган укам чоң укам. Tuğan gününüz kutlu olsun. Şu 70 yaş sizge jakşı günlerde alıp gelsin. Şu baldarınızın gelinlerinizin urmasıyın görüp жүрөңүz. Oşa güzel baktılığı olsun. Daim tasırkın jakşılık olsun ha. Мынакей. Аябай сыртынан энебиздин сыртынан ушунчалык айкөлдүгү көрүнүп турат да. Ошон үчүн мага сүйлөгөндү дагы мынакей. Кана эми ушу Калпакчан агабыз өзүңүз тааныштырып туруп. Мен атым Улан, şu apamın en çoğun balasımın. Bulgar'dan. Мынакей. Apa, Ulanımız kutlu olsun apa. Şu 70 yaşınız, meni kutluyum apa. Densoğunuz bolsun. Şu bizde töre bizi çoğun aytpanız sizge şu densoğluk bolsun apa. Көрсөтпөй бердим кадардан. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Апасы менен баласынын тамаша сөзү. Сабак болсун кийинкилерге мынакей ушундай. Апаңызды канчан акыркы жолу апа мен сизди аябай жакшы көрөм деп айттыңыздар, ошол сөзүңүздү эстеп көрүңүзчү. Ой, ар күнү эле айтат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эң апабыз менен Авушкасына эң биринчи бакыт тартуулаган мынакей уулу. Эң биринчи сүйүнүч тартуулаган ата эне деген статусту берген мына ушул уулу. Анда кийинкилер келебиз. Бир тууган абысыны. О, бияктан өтө бериңиздер гана. Бир тууган абысыны. Мынакей энекебизге да сөз берели. Мынакей өзүңүздүн бир жакшынакай тилегиңизди билдиргенче подаркаңызды тапшырсаңыз болот. Чеңе çok берерим. Чеңе туулган күнүңүз менен биздин пешенебизге, туугандарыңыздын пешенесине, балдардын пешенесине дайым бар болуңуз, оорубаңыз, бакубат болуп жүрүңүз. Туулган күнүңүз менен. Мынакей урматтуу көрсө, бир тууган абысынын сөздөрү. Кийинкилер гана сүйлөчүлөр. Жаштар калды окшойт, жаштар. Бул жердеги эжелер да бияка өтөңүздөр, сүйлөп баардыгын. Россиядан келди деген ошол. Эме ошо кайнымен жүргөн кайнымен кызы. Мынакей. Эң кичинекей. Кезек сизде мынакей. Бир эч кимге айтпаган сөзүңүздү айтсаңыз болот да мына. Мына. Апа, туулган күнүңүз менен 70 жашыңыз куту болсун апа. Мындан ары да көп жакшылыктарды, жакшы туулган күндөрү тосолу. Апам бул 70 жашыңызда 70 жашка чейинки көргөн жакшылыгыңыздан, жакшы күндөрүңүздөн дагы көп жакшы күндөрдү мындай көрүшүңүздү каалайм апа. Мындан ары бизден дагы жакшы күндөр мындай бир суроо да. Şu eli жұртқа мақтаныңызшы апаңызды бір мақтаңызшы мысалы. Менің апам мындай деп бір мақтанып қойыңыз. Мен ел жұртқа не деп айтам? Мен апамдай енені білбейм. Мен апам мен үшін өзгөчө бирөөлө эле. Башка эчтеке деп мактана албайм. Маны сөз менен айтып жеткире албайм. Туура айтасыз. Сөз менен айтып жеткириш өтө кыйын, урматтуу көрүүчүлөр. Эң кичине элге күрөк уулу. Дайым эле тартып берчи, мына өткүлө берет. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, каным менен тамаша көйлөгү, айкөлдүгү, ак жүрөктүгүн көрүп турабыз.
Bizde tosu olgan gelini mınakey. En kichine gelinimin. Apam hech qachon ушундай жакшылык күндөрдөн эч качан эметпесин. Биздин төрүбүздүн көркү болуп, үйүбүздүн бактысы болуп, дайым эле бактыбызга бар болсун. Ден соолугу бекем, өмүрү узун. Биз туугандарыбыздын жөрө жолдошторунун арасында ден соолукта сый урматта жүрө беришин каалайм. Sizge bir soruda, gelin sizdi 80'ge dağı, 90'ga dağı, 100'den aşırganга dağı mildetli uşul adam da negizi. Kırın ısık çayını, ısık tamağını bere turgan adam da. Siz üçün kaynene degen kanday başkalarına sebep olsun da. Sizdin kayneneniz kanday adam? Мен апамы кайнен эмес, өзүм апамды эле жакшы көрөм. Апам мен үчүн айтылгыс, мактоого чексиз эмеси бар. Жакшы көрөбүз. Hurmat sayı var, var. Hurmatlı görüşlerine sözünüz kayabay. Razı bolup durat, enekemiz. Batın albay durat. Даже jada kalsa jutun albay durat. Her bir sözü jutkuzu gelbeydi. Paderkeniz tapşırıyorsunuz. Туган күнүңүз менен апа. Бул туган күндөрдүн баарын дайым көпчүлүгүн өткөрүңүз. Рахмат. Мынакей ар бир белек тапшыргандарга кичине кол чаап коштоп турсак, аябай сонун чыгат. Мынакей сиз кимис болосуз? Жанагы чоң келин. Казан кармак кол бошоп аяттыр эми. Профессионал келиндериңиздин бири экен да. Өзүм окшош. Кайненеңизди өзүңүздүн бир жашынакай сөзүңүздү айтсаңыз болот эже. Кайнене катары деле көрбөйм, ортак катары. Урматтуу көрүүчүлөр, аябай сонун сөз болду. Кайнене деле билбейт экен, кайнене кандай экенин деле билбейт. Подружка катары. Бул өтө жакындык. Мындай уятым жок болобу? Апам Жок дегенде программага кайнене деп койсоң болсо. Тамаша. Бирок кайненелик деле неме кылмады. Ден соолугуңуз берсин. Бул чоң келини бир сөз менен жеткирип койду. Себеп дегенде бул менин кайненем эмес, ортагым деп койду. Мынакей бул сөз мындан өткөн сөз жок деп эсептейбиз мынакей. Кийинки кезектеги. Мен чоң апам болот. Бул алтынай болгон чоң апам тууганымды куттуктап келдим. Чоң апа, мен сизге кааларым чын ден соолук, узун өмүр. Ар дайым ушинтип бал койгон байбичи болуп, биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз. Сизге ден соолук каалаймын. Эч качан оорубаңыз. Мен мынакей небереси куттуктап атат. Андан кийинки мына ушул Россиядан келди деп мынакей. Кана подаркаңыз, кана. Подаркам болду. Эсеп. Эң улугу чөнтөктө куругу. Оода. Өзү негизи ушундай эле алып келе бербептир, Майдачы деп. Колум жакшы толот экен да, булар билбей калат. Бул небере? Ханым мене Россиядан келди деп айттыңыз, мына ушул небере. Бул кыз, бул небереңиз кана. Бул менин колумдагы мен менен бирге жашаган неберем, жүрөгүм. Бул кичинекейинен ушуну багып келе айтам. Ушу мен менен бирге жашайт. Сиздин көлөкөңүз, сиздин менин нары охраннигим. Шоктонуп кетпесин деп, энебизде ушундай охранник болуп жүргөн небересине сөз берели. Бактылуу жашаң, оорубаң. Мынакей небере менен чоң апасынын мынакей бул мындай мээримди мисалы сөз менен жеткизе албайбыз албетте. Мына көрүңүздөр. Кана эми чоң апаңа бир жашынакай ыр тартуулап койчу бир туулган күнүндө. Ырдайсың? Ошо шашпай анан Макул, аз өзүнө келип алсын. Ооба. Кийинки кезектеги келиңиздер, сүйлөгөндөр бир сыйра сүйлөтүп алалы. Андан кийин жашынакай кылып энебизди дагы кийинки туулган күндүн шарапатына кое берели. Бие баланы пайгамбарым сыйлатыр дейт. Кайненеңиз тууралуу. Ardayım şu. Yatkırat ve yine türe verin. Buna taştan daha bir versin Kudayım. Ake, siz üçün kандай kayneне ушундай? Кайнеже, мындай кайнеже де, Ecan. Кайнежелик кылган эмеспи? Yok. Hiç kaçan. Andaylık emesi olgan yok. Ben baktılığımın. Tura. Ben jakşı yaşadım. Hiç nece jaman söz uqmadım. Men jakşı emettim.
Biz yaman söz alıp Ушул адамдардын кеңеши менен, кеп кеңеши менен, рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, күйөө баланын сөзү. Күйөө баланын сөзү кайнажесинин жүрөгүн дагы бир арырлап кетти. Мынакей. Кийинки кезектеги сүйлөөчүлөр. Бүттү чамасы. Болдубу, эми? Ким? Сүйлөдүңүздөр, бардыңыздар, мына урматтуу. Эми мындай кылайлы. Ушул топтон бир жакшы бир энебизге бир хор бир ырдап койбойлу. Энебиз бир только угат. Энебизге арнап бир жакшынакай кылып тегеректеп туруп, мисалы, америкалыктар happy birthday to you дейт, мисалы. Орустар болсо эми с праздником дегенде өздөрүнүн бар. Анан кыргыздардын да бир ушул жакшынакай бир салт кылып, ушул программага салт кылып коелу дедик. Мындан кийинки энелерди тургузуп, жанында келген адамдар бир жакшынакай хор менен ырдап берсеңиздер жакшы болот да. Кана баштадык. Өскөн жерим экеним, sen de sen толкунуп кетемин, апамдай асырап чоңойткон, сүтүңдү мен актар бекерим, апамдай Эгерде болгон болсо кол чаап коюңуздар, аябай сонун болду. Сөп дегенде энебиз бул 4 сапырды укканда ушунчалык толкунданып турду, көзүнөн жаш ыргыйын деп турат. Бул көз жаштар кубанычтын көз жашы албетте, сүйүнүчтүн көз жашы албетте. Бул энебизге эгерде кайсы бир жериңиз ооруп аткан болсо шипа болуп кетсин. Эгерде бир мындай бир нерсени ойлонуп түбүнө жетпей аткан болсоңуз, ушул жардамчы болуп кетсин. Ушул 4 сапыр сизге бир өтө чоң белек. Андан сиз карына ушул балдарыңыздын, өзгөчө Шарипа кызыңыздын ушундай программага апамы эми ар бирибиз аны мойнуна алышыбыз керек. Ата энебизди канжыгага байлап ар дайым жүрө бербейбиз. Бул эстелик болуп калсын. Менин апам ушундай адам болгон деп башкаларга мактанып жүрсүн да эне. Эми мына ушул учурдан пайдаланып бардык ушул жерде сыртта жүргөн жакшынакай сиздин эң жакын адамдарыңыз болгон кыздарыңызга, балдарыңызга өзүңүздүн энелик батаңызды берсеңиз. Эми дагы бир нерсени айткым келип атат. Мына ушул жакшынакай мына балдарымдын уюштурган немесинде, мына жакшынакай сюрпризинде ушунун ичинде жолон балам бар, суан балам бар, ушулардын салымдары дагы бар. Ушулардын да баардан кошуп Альбина менен Шарипа экөө негизи уюштурган окшойт. Кудайым ушу талаада жүргөн, анан бул жерде мына улам балам мякта Суранбек ушулар дагы келинчектери менен бирге уюштурулашат. Ушу балдарыма Кудайым ден соолук берсин, кайсы жерде болсо да аман болушсун, тапкан ташкандарына баскан турганына барака пайыз берсин, негизинен бактылуу болушсун, алгандары менен тең арып тең карысын, бала чакасынын күнүн күчүн көрсүн. Алар дагы мен сый көргөндөй, мен бүгүнкү сыйды көргөндөй балдарынан дайыма ушундай сый көрүп жүрсүн. Аман болсун. Каным менен бул кайтар дүйнө сөзсүз кайтат. Эгерде сиз сыйлаган болсо балдарынан ошол эле сыйды урматты көрөт деген ниетти билдиребиз. Омин деп 3 жолу айтып коелу. Себеп дегенде жаштардын ниетин билдирет. Гүланда энебиз, Гүланда деген бир жакшынакай ырчыбыз бар. Гүланда деген эжелерди ушундай аябай ырга чыгармачка жакын болот да Гүланда. Ооба, атыңызга дагы затыңыз жарашып турат энеке. Кана бир жакшынакай бир созолонуп бериңиз. Досума эми өтө эле арман кыла бербей, жаш кездеги муртазам окшойт. Ана бир жаш кездеги бир жакшы секреттерден эле айтып койсоңуз болот анча-мынча. Gülünü bizdi daldalap, gündeli tosot almabak. Kozgoğum gelip sırındı, kolumdu koyun karmalap, karmalap. Hareket kılıp gündeli, aytayım desem bir deme. Negedir jürök jaltana, jursök da dayıma bir gele. Süzülüp ike karasam, sürdönüp sözden adaşam.
Eң elim, can elim, emne üçün mintip baratam. Ой, рахмат. Гүлендени ушул Канымбенебиз ырдап атканда, сиз ырдап атканда аябай ушунчалык жүзүнөн нур чачырап турду да. Чыныгы дос экениңиздерге биз эч качан мындай кыяматтык дос экениңиздерге биз өтө ишендик, терең ишендик. Бар болуңуздар. Эми ушул учурдан пайдаланып бир жакшынакай ушул Шарипе эжебиздин бир өзүнчө бир суранычы болду. Энем бир ырдатып койсоңор депчи. Жанагы тексттен башка, өзүңүздүн чыгармагыңыздан башка бир жакшынакай бир өлүңүз тартуулап койсоңуз, алар сиздин үнүңүздү угуп жүрсүн. Сыртта жүрсө да кусалыгын жазып, Жеңем муру көп. Açılıp düştün arası, ağarıp çaştın karası. Karılaymın deçelim, karılık geldi karacı. Azamat ederiz, azamat. Oralap göynük içelik, tövbe çaştı düşelik. Masi bir galoş giyerdi, al gezde kaydan bilçelik. Hiç takabek içelik, kaşlarga surma o çelik. Takıldap mıntip kalardı, al gezde kaydan bilçelik. Armandı ırdardı, al gezde kaydan bilçelik. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул менин программасына тартылып аткан миңге жакындап калды окшойт. Энелердин арасында Канымбенебиздин шайра шатмандыгы мынакей арай көз чарай муну айтканга мажбур болуп атабыз. Себеп дегенде ушунчалык ачык мүнөздүгү менен, ак жүрөктүгү менен, айкөлдүгү менен айырмаланды. Бул программадагы энелердин эң башкы сап башына жайгашты деп айтып койсок толук болот. Мисалы себеп дегенде бардык энелерибиз шайыр, бардык энелерибиз бирдей болот, бирок анын ичинен өзгөчө Канымбененин талантына, чыгармачылыгына баа бербесек болбойт деген ниетте айтып атам. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип менин программасынын бул жолку чыгарылышы дагы өзүнүн соңуна келип жетти. Бул эми Канымбенебиздин туулган күнүнүн биринчи бөлүгү. Экинчи бөлүгү албетте мына ушундай жакшынакай жайылган дасторкондун четинде өзүнүн достору менен, эң жакын адамдары менен улантат. Улантканда дагы ушунчалык шаң менен улантат. Себеп дегенде биз ушул программа менен келип Канымбенебиздин эми сөз менен айтып бере албайбыз албетте. Көңүлүн колдон келишинче көтөрдүк деген ойда калдык. Урматтуу энелер, урматтуу Канымбене, ар дайым бар болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мен эмне үчүн жалаң энелерди тартам? Себеп дегенде коомду энелер сактап турат. Коом энелердин кеңеши менен вазир жакшы, хан жакшы деген аябай кыргызда кеп бар. Ошон үчүн биз энелерди сыйлайбыз, энелерди урматтайбыз. Эгерде колуңуздардан келсе, ушундай мүрөктүн суусундай болгон, бейиштин образында болгон, жакшынакай болуп турган Канымбенебиздей апаңыз болсо, анда куттуктаганга шашыңыз. Эгер сиз ушул энебиздин батасын алсаңыз, бул дүйнөдөгү бактылуулуктун чегине жетесиз деген үмүттө программаны жыйынтайбыз. Жакшы туруңуздар Канымбене. Кудай буйруса, сиздин бул жолку эфириңиз коомчулукта өтө бир бүйүргүздаткы деген ойдо калдык. Кудайым ушу балам ушундай көп энелердин ички кубанычын, ички сагынычын сыртка чыгарып жүрөсүн балам. Ишиңе ийгилик болсун, ден соолугуң чың болсун, үй менен, бала чакаң менен аман бол. Дайыма ушинтип ата-энелердин мынандай биз окшогон кары картаңдардын жүрөк сырын сыртка чыгарып, ички бугун талаага чачып, жеңилдетип жүр балам. Бар бол, эч качан ооруба, ден соолуң ишиңе ийгилик болсун. Эң жакшы отуруңуздар, жакшы туруңуздар. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат.
ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн 18 миң аламдын эси Алла, сизди да мени да жараткан Алла. Пайгамбар белгилеп айткандай апа, бейишим таманын астында турат. Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн өзүңө керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин тилегиң. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, Канымбек эбистин шунчалык ак көңүл, шунчалык шайыр, шунчалык улуу адам десек да болот да, мына ушундай энебизди тартып бүттүм. Ушунчалык чоң энергия менен кеттим. Ушунчалык чоң энергия алдым. Сөзүнөн, жанында туруп, ушунчалык караанынан, келбетинен ушунчалык чоң энергия алдым. Демек, энебиз ушунчалык сыйга, урматка татыктуу экендигин сиздер дагы көрдүңүздөр дегендей, менин программасы энелерди гана даңктайт, аталарды гана даңктайт, бир туугандарды гана даңктайт. Ошон үчүн программага жазылыңыздар, күн-түн кат жазыңыздар, алдагы номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Ата энебиз үчүн эч нерсени аянбайлы, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Жакшы туруңуздар, чоң рахмат.